Өмүрбек Текебаев бийликке кайрылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ага кол салгандарды бийлик президент Садыр Жапаров табышы керектигин, бул өлкө башы үчүн намыстын иш экенин билдирди. Бул тууралуу ал окуя болгон жерде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал эртең менен эле чүйдүн тургундары чогулуп жатканы, алардын бир тобу борбордук шайлоо комиссиясынын алдына барары кабарланып жатканын кошумчалады. Бул саясий террор, саясий мотив менен адамга кол салып, уурдап кеткенге аракет кылышты. Эгерде алар уурдап кетип, тоого алып барышса, эмне болмок? Аны айтыш кыйын. Булак Каррова, Чекиткейчи. Камчыбек Ташиев, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, УКМК төрагасы Текебаевка кол салуу боюнча кылмышкерлер табылды, жазасын алышат. 28 декабрдагы парламенттик жарыштын алдын ала жыйынтыктары БШКнын сервериндеги мүчүлүштүктөр коомчулукта катуу талаш жаратууда. Кечээ саясатчы Өмүрбек Текебаев болсо өзүнө кол салуу болгонун, бул саясий иш экендигин билдирип чыкты. Ушундан улам биз бүгүн УКМКга барып, таңкы 6:50 жумушта иштеп жаткан жеринен Камчыбек Кыдыршаевичке жолугуп, маек алууга жетиштик. Камчыбек Кыдыршаевич, эмне үчүн шайлоодон кийинки кырдаал боюнча унчукпай жатасыз? Саламатсыздарбы? Биринчиден, биз шайлоонун мыйзамдуу өтүшүн тыкыр көзөмөлдөп турдук. Кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар болгон жок. Айрым элдин добушун сатып алам дегендер чыгып жатты. Бирок аларды дароо мыйзам негизинде жоопко тартып турдук. Буюрса шайлоонун таза жана ачык өтүүсү камсыздалып, эл тандаган талапкерлер шайланып келишти. А биз укук коргоо органдары мыйзамдуулугун камсыз кылып бердик. Кечеги Өмүрбек Текебаевка болгон чагымчылдыкка эмне айта аласыз? Бул окуя кылмыш болуп эсептелет жана биздин мамлекетте эч кимге кол салууга жол бербешибиз керек. Кылмышкерлер табылды, жазасын алышат. Көптөгөн саясатчылар, мисалы Асанов, Калмаматов жана башка сиздин жана президентибиздин атына жала жабышып, чындыкка дал келбеген сөздөр, маалыматтар менен сүйлөп жүрүшөт. А сиздер жооп бербей жатасыздар. Эмне үчүн? Биринчиден, президент анын командасы мамлекетти башкарып турат. Анан кыйкырып чыккан ар бирине эле жооп бере берсек, майдаланып кетебиз. Экинчиден, убакыт келгенде булар баары жоопту алышат. Анан өздөрү дагы туура эмес маалымат тараткандыгы үчүн жооп беришет. Үчүнчүдөн, мен ошол саясатчыларды бир аз сабырдуураак болсо деп айтаар элем. Сиз Бишкекте эмессизби? Эч көрүнбөйсүз. Акыркы 3-4 күндө чек арадагы абал татаалдаша баштаган, көптөгөн кооптонуулар пайда болду. Ушул жумуштар менен алекмин. Кечээ эле эки тараптуу сүйлөшүүбүз Көк Ташта түнкү саат 12:01 бүттү. Абал контролдо, чек ара бекем, биз кызматта. Шайлоо жыйынтыктары кандай болот эми? Шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоонун жыйынтыгы бюллетендердеги, протоколдордогу берилген добуштарды кол менен эсептеп чыккандан кийин гана мыйзамдуу болот. Буюрса БШК 1-2 күндө жыйынтыгын толук маалымдайт болуш керек. Тынчтык болобу деги коомубузда? Тынчтык, бейпилдик жана стабилдүүлүк бузганга эч бир себеп жок. Жагдай боюнча кооптонуу жок. Ошондуктан жай турмуш менен алек болушубуз керек. Булак медиа центр, Чекиткейчи. Текебаевка кол салуу. Милиция 1998 жылкы баланы кармады. Бишкекте 1 декабрь күнү Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка 70-ке жакын адамдар тарабынан кол салуу болгон. Ички иштер министри Улан Ниязбеков тергөөнүн жүрүшүн өз көзөмөлүнө алганы айтылган. Бишкек шаардык милициясы тарабынан Өмүрбек Текебаевди тоноого шектели 1998 жылы туулган аттуу Чүй облусунун тургуну кармалды. Ал өз каалоосу менен саясатчыга таандык болгон телефонду милицияга берди. Кармалган жаран Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Ракурс, Чекиткейчи. Камчыбек Ташиев чек ара тилкелеринде кооптонуу бар. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 2 декабрда журналисттерге берген маегинде чек арадагы абал, Ахматбек Келдибеков жана Өмүрбек Текебаевдин окуялары боюнча интервью берди. Ташиевдин айтымында Келдибеков туура эмес схеманы коомчулукка таратып жатат. Ал эми кыргыз-тажик чек ара тилкелеринде кооптонуу бар. Өмүрбек Текебаевка кол салуу болгон эмес, ал кимдир бирөө менен урушуп кеткен дейт УКМК төрагасы. Булак элдик Чекит медиа. Баткенде 2 топтогу майып жаранды тажиктер башына кап кийгизип сабаган.
Баткен облусунун Аксай айыл аймагынын Дахма айылынын тургуну тажик жарандары тарабынан сабалды. Бул тууралуу жергиликтүү журналист өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына видео жарыялады. Маалыматка ылайык, окуя 1-декабрда Дахма айылы менен Тажикстандын Соминьон айылында болгон. Экинчи топтогу майып Айдаров малдары тажик тарапка өтүп бара жатканда кайтаруу үчүн барган. Ошол кезде тажик жарандары аны кармап алып, башына кап кийгизип алып сабаган. Жаран ооруканага жаткырылган, дарыгерлер ал жаракат алганын тастыктаган. Булак медиа центр чекиткейчи. Ахматбек Келдибеков: силер эмес, убагында бүтүндөй мамлекеттик машина каралады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков 1-декабрдын кечинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылган эле. Ал 28-ноябрда өткөн шайлоого байланыштуу сурак берип чыккан. Расмий кабарда социалдык тармактарда тараган видеодо Келдибеков шайлоодогу добуш берүүнү баштапкы жыйынтыктары бурмаланганын жөнүндө тастыкталбаган негизде сүйлөгөн деп жазылган. УКМК муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалап, Келдибековду түшүндүрмө берүүгө чакырды. Ахматбек Келдибеков: баш кесмек бар, тил кесмек жок. Шайлоо боюнча сүйлөп койдуң деп көрүнгөн блогер ютубчуларга мен жөнүндө видео тасмаларды жасап чыгарып бергиле деп жалдыраган эч кимге абийир алып келбейт. Алып келген дагы эмес. Силер эмес, убагында бүтүндөй мамлекеттик машина каралады. Жыйынтыгы эмне болду? Убакыт баарына тараза, деп жазды саясатчы өзүнүн социалдык тармагына. Эске сала кетсек, Ахматбек Келдибеков эртең 2-декабрда саат 10:00 УКМКга кайрадан суракка чакырылган. Бул тууралуу маалыматты саясатчы өзү билдирди. Булак Назарнюс Чекиторг. Ахматбек Келдибековдун саунадагы видеосу тарады. Азаттык партиясынын лидеринин бири Ахматбек Келдибековдун саунадагы видеосу социалдык тармактарга тарады. Тасмада бир нече эркек жаш кыздар менен эс алып отурганын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Ахматбек Келдибеков учурда УКМКда сурак берүүдө. Булак элдик Чекит медиа. Дайырбек Орунбеков: төшөк аңдыгычтар бүгүнкү бийликтин чыныгы душманы. Журналист Дайырбек Орунбеков төшөк аңдуу кол салуу боюнча ким кеңеш берип жаткан болсо, ал адам бүгүнкү бийликтин чыныгы душманы деген пикирин билдирди. Мындай жиркеничтүү аракеттер бутага алынган объектинин кадырын түшүрбөй, жыйынтыгында ар кандай көз карашта жүргөн, ынтымагы жок оппозицияны бириктирип жатат. Бул ыкма менен эч ким абийири тапкан эмес, тескерисинче аянычтуу тагдыр менен бүтүшкөн. Ошондуктан төшөк аңдыгычтардын кеңешин бийлик укпашы керек, же ал аракеттерди тыйбаса болбойт. Жыйынтыгында эмне болот? Оппозиция радикалдуу кадамга даярдык көрө баштайт. Ортолук көз караштагылар сол тарапка өтөт. Азыр мамлекет үчүн тынчтык эң маанилүү. Жараны ырбатпай, каршылаш болгон тараптар ымалага келүүсү зарыл. Алдыда жалпыбыздын душманыбыз күтүп жатат. Ал энергетикалык, экономикалык кризис, жакырчылык. Ушундай душмандар турганда ынтымак бололу. Оштон келе жатып токтогул суу сактагычындагы агып кирген суунун соолуп калганын көрдүм. Жакында ГСМ тартыштыгы башталат. Эпидемиологиялык абал курч бойдон. Ушундай абалда ары жок кыргыз бөлүнбөй эле коелучу. Ынтымак болбосок жок болуп кетебиз. Эптеп эле шылтоо таап бийликти сындагандар дагы, бийликти сындап койсо алардын төшөгүн аңтаргандар дагы эсиңерге келгиле, от менен ойнобогула, деди ал. Булак Ком Чекит пресс. Бактыбек Калмаматов оор кылмыштарга айыпталып камакка алынары айтылууда. Сүткө тойгон күчүктөй образдагы Бактыбек Калмаматов добуш алам деп эле Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди ашкере сындаган талапкерге айланган. Бирок иши оңунан чыкпай, анчейин арбын деле колдоого алынбады. Бийлик машинасы от алып калгандай, ага карата туруктуулукту бузуу, мамлекеттүүлүккө шек жаратуу таризиндеги айыптар тагылары, сөздөрү талданып, камакка алынары боюнча идея кабыргасынан коюлуптур. Тажиктердин табасын кандыра бакылдаганы кошумчаланып, албетте тар чөйрөнүн талабын угуп атабыз. Тоготери бир канча кылмыш иштерине айыпталып, Бактыбек Калмаматовдун жакында камалары чын эле ишке ашабы? Булак Назарнюс Чекиторг. Шайлоо кол санактын 63% серверге киргизилди.
Бүгүн 2 декабрь саат 11:00 карата Жогорку Кеңешке Бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетендердин 63,15% маалыматтык серверге киргизилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бюллетендер кол менен саналып бүткөнүн, серверге киргизилип жатканын кабарлаган. Кол менен саналган бюллетендердин алдын ала жыйынтыгында 6 партия 5% босого чектен өтүштү. Ата журт Кыргызстан 15,87%, ишеним 13,43%, ынтымак 12,47%, альянс 7,47%, ыйман нуру 6,78%, бүтүн Кыргызстан 6,33%. 28 ноябрда парламенттик шайлоо аяктап, жыйынтыктар санала баштаганда БШКнын автоматташтырылган системасы бир канча убакытка иштебей калган. Кайра ишке киргенде добуштардын көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бул шайлоого катышкан партиялар арасында жана коомчулукта күмөн ойлорду пайда кылган. УКМК буга байланыштуу териштирүү ишин жүргүзүп жатат. Булак Марал ФМ, Чекит КG.